Алике Баатырдын ашына элдин бардыгы келип бүтүп, ат өргүтүп алгандан кийин кыргыз элинин ар бир суусун ээлеп жаткан жаяндарына учурашып, таанышып келүү үчүн 60 куратка 6000 дилдени жаптырып, 60 жигитке коштотуп алып, табылды Карасарт келип, ашка тигилген калың үйдүн ортосундагы түпөктүү көк найзанын учундагы делбиреген ак желеги үзүгүнөн чыгып турган кызыл тазыл чоң ак үйгө келип түшүштү. Бул үйдө кимдер бар эле дегенде, Черик уругунан Ажыбек Турдуке, Карымшак, Орус Максүт, Эшимбек баатырлар, Чоң багыш Нойгут уругунан Сыдыкбек Койчу даткалар жана Абдылдабек Миңбашчылар, Кара багыш Кыпчак адигине Муңгуш Тейит уруктарынан Алымбек Койчу, Атамкул даткалар, Кокондун ханы Малахан жана Маразык даткалар, Жазы Саяк уругунан Дыйканбай баатыр, Түнкатар Түнтөй, Курманкожо Кулжугач элинен Качыке Медет баатырлар, Кушшу Сару Кытай Мундус элинен Садыр Мааке Канат баатырлар, Айтамак Солто элинен Жаңгараш Чыңгыч Канат Жамансарт баатырлар, Атеке Сарбагыш Черикчи баатырлар, Бугу уругунан Боронбай Зарпек Шокбаба, Муратаалы Балбай Жанек Ногой баатырлар, Моңолдор уругунан Балачы Кичине баатыр, Шайылда Төлөкө би, Куттуу баатырлар, Тыным Сейиттен Чоң Ашыр баатырлар, Чоро Басыстан Жамболот Келдибек Осмон баатырлар, Кабаадан Карбоз би, Тезек, Күрүчбектен Карамолдо Атала баатырлар. Боз үйдө отурган элдин бардыгы 48 киши эле. 48-inde бирден кишиси болуп, баары 96 киши. Бул үйгө аюу талпак, аруу көрпөлөрдүн үстүндө жатып туруп, кенен кесири гана отурушат эле. Бул баатырларга Табылды Карасарт кирип келип, салам айтып, кол берип учурашып, бул баатырларга алып келген Алыкенин ашынан мүчө деп арнаган 60 ат, 60 дилденин жөнүн айтышты. Рахмат Табылды мырза. Агаларыңдын алдына жол жосунуң менен жакшы келипсиң дешип, кайсы бир эл аксакалдары жооп беришти. Талаа жери кең жер, улуу кичүүгө тең жер деген экен. Агалар, бул сапаркысы болсо жүз көрүшүү жана агаңар жана курдашыңар Алике Баатырдын мүчөсү. Аш тараганда улуулар улуудай, улуктар улуктай узаарсыңар, баатырлар деп Карасарт сөзүн бүттү. Табылды Карасарт аттанып кетишкенден кийин баатырлардын ар кимиси Табылдынын жүрүш турушу эрдигинен сөз баштап отурушту. Анда Чоң баатыр мындай деп сөз салды. Бу Табылды деген баланын жашы так 30-да. Бирок мунун кабарын кыргыздын далай жери укту. Бул бала 20 жашында эле 40 жигитим деп ар бир элден чыйрак балдарды чогултуп алып, жоо жарагын үйрөтүп, жоортул жайын көрсөтүп, ат тонун аябай, мал көзүнө карабай берешен болду. Андан эле эл өрүп жүрүп, Кашкарды чаап аламын деп барып, Артыш деген кыштагын чаап алып келатканда, бул отурган Сыдыкбек Койчу баатырлар жолун тосуп туруп, Абдылдабек Миңбашчы менен акыреттик дос кылып, 40 качырды жүгү менен Табылдынын олжосуна берип, артыштыктарды соогатка сурап алып, жерине кайтарышкан. Ошондон бери бул кишилер менен кол үзбөй катташып жүрүшөт. Андан кийин келгинди чаап, мал жаны менен чог айдап келатканда, бул отурган Ажыбек баатыр көп кол менен Какшаалдын Чычырганак деген жеринен тозуп туруп, бир кыйла уруш болгондон кийин Табылдынын эрдигине кубанып, Ажыбек баатыр кудалашып узаткан экен
degende Ajыбек Baatır söz salgan. Oşondo atıp salayın dep kara barаңды 3 sapar betime alıp mаңдайын jara karmay bereyin dep turup, koyçu, Kırgızdın bir Sereng degen çirak balası eken, jüre bersin. Kelgindikti talaşıp, Kırgızdın bir eti türüp alasın, mayıp kılıp salsam bolbos dep özüm ayagamın. Munu bugular Ajыбек korkup kudalaşkan dep alışıptır. Oşondo eki kelgindikti 10 töönün jügü menen tabıldığının olcosuna verip 380 üylü kelgindikti mal başı menen yerine kaytargamın dedi. Çoң Baatır kayradan sözgö kirip Törөгölдү Baatır menen tabıldığının kudalaşkanın başladı. Anda da Törөгölдү 100 kişi menen kıştın günü gelip doloğunun belini aşıp ekottuktun kapçıgayının karın buzup yol salıp narındın karı şilinme olup jatkanda uşul aş berip jatkan ak marçadan Tabıldının ağaları jeken usuptun жылкысын tiyip alganda Tabıldı tökömdün артынан жалгыз кууп oturup жылкысын aman ajratıp 60 kişini kolga düşürgöndö dep sözün ayağına çıgılekte Törөгölдү Baatır. Oy çoң Baatır, sen koy oturçu. Anda men jaş nemeni göңülü össünçü dep ele betteşpey jüre bergemin. Ras kийинчерээк сүйлөшүп кудаlaştık. Эми ошондон бери бири-бирибизди озунганыбыз чаап алып кеткенди коюп, Кыргыздын уулу bir ынтымакта болуп, башка элди жоолайлы деп, Tabıldı Baatır bаарыбызды bir үйгө киргизип, атасынын ашында баш коштуруп отурбайбы dedi Törөгölдү Baatır. Tüköm ras aytat. Биздин кыргыз балдары жана баатырлары жоортулга бараарында бизге кабар кылып, бизден да колго киши алып кеңеш менен барса жакшы болор эле, деп Алымбек датка айтканда элдин баарысы туура датканын сөзү деп калышты. Бирок ал жерде балан жердеги элди жоолайлы деп кеп кылышкан жок. Дегеле андан кийин кыргыз эли бири-бирин чаап алууну койгон эле деп карылар айтчу эле. Kırgızdın atı kızarıp attı, Kırgızdın zatı ağartıp taktı, kapıstan ukkan adamlar bolso, Kırgızdın atın ukkandar bolso, ızat tavanı taң berip koyot, adamga тийген айбы деп koyot. Белеке берди, көптүбүр берди, Kırgızga dagы береке берди. Бактыга конгон элден бир болот, бакытка толгон жерден бир болот. Ачуудан алыс болгон бир болот, акшамдуу элдердин бири болот. Алдыга көчтү айдаган болот. Ай нурлуу кыздар бактылуу болот.